өндүрүү боюнча соттук иштин мындайча айтканда мамлекет тарабынан кандай ошого юридикалык баа берилип жатканын биз сиздерге толук түрдө чагылдырып, биз сиздерге толук түрдө ошол боюнча маалымат беребиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биз сиздерге толук түрдө бул иштин аягына чейин чагылдырып беребиз. Судья Ахматова Свердлов районунун сотунда буюрса жакын каралат ишибиз. Азыркы учурда жалпы 1.396.000 сомдук компенсация өндүрүү боюнча доо арызды өткөзүп бергенбиз. Буюрса сөзсүз адилеттүү каралат деп биз ишенебиз. Азыр судья Ахматованын кабинетине кирели. Ал жакта кандай мындайча айтканда кайсы күнгө белгиленет, биз сиздер менен чогуу тактап көрөлү. Саламатсызбы? Уруксатпы? 1 минутага. 1 минутага уруксатпы? Чыгып бере аласызбы? Азыр эшиктен эле чакырып бул жактан жардамчыларынан сурайлы дедик. Эмне үчүн дегенде, негизи мыйзам боюнча соттун кабинетине кирип, мындайча айтканда тартууга уруксат берилбейт. Чыгып бере аласыздарбы? Хорошо, жүр. Саламатсыздарбы? Биз Абай Карабаев компенсация өндүрүү боюнча доо арыз түштү эле, Ахматова судья. Мне тарта сколько? Мени тарт, бул жакты тарт. Ошол боюнча. Если будешь снимать его, не надо нас снимать. Мы же не можем. Жок, мени тартып атат. Жок, я тартып атпайбын. Камера на неё направлена. Мени тартып атат. Ошол боюнча сурайлы деп келдик эле, маалымат берип коесуздарбы, кайсы күнгө белгиленди. Ошол боюнча билели дедик эле да, просто. Не отключите камеру. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз судья Ахматова Мээрим Маматкадырованын кабинетинен чыктык. Эмне үчүн дегенде, бизге аныктаманын негизинде бүгүнкү доо арызды бардыгын аркага кайтарып берди. Эмне үчүн дегенде, биз доо арызга 2 жоопкерди көрсөткөнбүз. Ошол ууланган дүкөндү жана ошол чыгарган, мындайча айтканда, компаниянын атын көрсөткөнбүз. Бирок тилекке каршы ошол күнөөлүү деп табат. Бул компанияны гана экен. Ал эми дүкөндү күнөөлүү деп таппай, демек дүкөн Ленин районуна жайгашкандыктан азыркы учурда Ленин районуна ушул бардык доо арызды беришибиз керек экен. Анда эмесе бизден алыстабай туруңуздар. Бул иш өндүрүштү жана ошондой эле бул отравлениядан улам компенсацияны кандай өндүрүлүп жатканы, мамлекет тарабынан кандай иштер жүрүп атат, биз сиздерге толук түрдө чагылдырып беребиз. Бирок дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, азыркы учурда бул 2 жолу доо арыз аркага кайтарылып атат. Эмне үчүн дегенде, биринчи учурда мисалы мамлекеттик төлөмдөрдүн
Эме кылып беришти да. Жокко чыгарып беришти. Только жоопкерчиликке мастер вкуса гана депчи. Булар өздөрүнүн ошондой аныктап беришти. Мына медицинский заключение. Бул врачтыкы. Бул меники. Жичканын немеси. Көлүгү. Мына саламаттык сактоо министрлигинин немеси. Чыгарып берген жыйынтыгы. Не был госпитализирован, дейт. Полный диагноз, дейт. Бактериальное пищевое отравление. Ну, сага ким жазып берди, айтчы. Анара Талантбековна, дейт. Анан мына боюнча да таанышып койсуң. Мына боюнча. Мына боюнча. Общий. Чеги. Товар. Мурдагы эле буларчы. Мурдагы эле. Наркын ачсаң? Шашлык 253 сом беле. Я. Шашлык 253 сом беле. Жок, бул менен чоң эмелерди алгам да. Бул общий нерсени коштум да мына. 35. Бул тигин ипсин немеси, көлүгүнүн номери. Бул силердики выписка. Бул прокуратуранын берген маалыматы. Прокуратураныкы. Мына заключение эми башталды. Бул СЭСтин немеси. Экспертизанын заключениясы. Артында, жыйынтык артында жазылган. Айжан не деп заявление жазып турса? Мен атман, мен полный искойга эме кылгам да, түшүргөм да, азсага эмен арыз менен да тааныштырып коеюн. Силерге почтадан келдиби? Келбедиби, чалбадыбы? Силерге почтадан жөнөттүк эле. Искойдучу. Бул экинчи. Мына эменки макротаныкы. Сумму менен. Нерсе болбой эле, муну баарын каяктан чыгарып алган үчүн? Эч нерсе болбой эле. Болгон үчүн ушундай болуп атат да. Бул общий кеткендер мына. Келишимдер, жокко чыккан келишимдер. Общий. Мына. Отказной полный. Иш убактыса уже эме кылган общий. Анан уже бул боюнча мен сотко мындан боюнча арыз берген. Байланыштык болсунбу? Сурап алайын. Үчүн сүйлөш. Саламатсызбы? Ажамалжы биз азыр келип мен бардык документтер заключенияны көрсөттүм да. Азыр мен бул жактан мен ошол иш боюнча эркин журналист катары келип атам. Бул азыр биз сотко бардык, ССке алар боюнча иликтөө жүргүзүп атабыз, маалымат топтопчу. Анан ошол иш боюнча келсеңиз бул жактан олтуруп сизден дагы ошол кеңирирээк бул жактан санитардык эпидемиологиялык бут документтерди, ошо товар кандай жасалат, эмне негизинде бул жактагы кызматкерлер бардык медициналык кароодон өтөбү, медкнижкасын полный көрүп алсак, кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Кирип көрсөк болобу? Кирип көрсөтүп кое алабы? Айтып койсоңуз, кире эле. Макул дейт. Эле. Жо, макул дейт эже. Мен мактап турам го. Эле.
Отдел кадр каякта? Отдел кадров. Не Сампин жок жок. Ошолор да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жерден бардык ошол товарлар, ошол мастер вкусан бардык азыктар даярдалат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бирок ушул убакка чейин мисалы сүйлөшүүдө айтты эле, бир адам ушундай биз сыяктуу ошо тамак аштан улануу болду, бирок аны мындайча айтканда компенсация төлөп берип, бул ишти бүтүргөнбүз деп. Бирок тилекке каршы менин ишим бүтпөй атат. Эмне үчүн дегенде, бардык медициналык, мындайча айтканда, заключение бул жыйынтыктын бардыгы чыгарып берди, аныктама чыкты. Азыр биз ушул ОСО мастер вкусанын жетекчиси менен дагы сүйлөштүк. Ал бардык нерсени ошол медициналык бүт китепчелерин өздөрү көрсөтүп беребиз деп атайын тапшырма берди. Азыр сиздер менен чогуу кирип ошолорду көрүп чыгалык, бардык документтерди. Ешким жок окшойт. Офистің ключін апыл бар қойшы әлді. Ойландан кейін. Сиздер менен чогуу азыр администрацияга кирип кетип атабыз. Өзүң тааныштык болсун. Мен Аман. Фамилия кимде? Болотбек Амантур деген жигит тааныштырат. Азыр кызматың кандай эле? Бул жакта администраторсуңбу? Жок, отур. Суроолордун берди. Бул жакта эч ким эмесмин деп атпайсың? Эми жоопкерчиликтүү адам келсе ошо берели да, суроолордучу. Жоопкерчиликтүү адаммын мен. Кызматыңды айтып кой анда. Кызматым администратор. Администратор. Бакытбек уулу ким? Болотбек уулу. Азыр мыналарды да бир көрсөтүп коелу көрүүчүлөргө. Биздин жалпы Бишкек шаарынын азыркы учурда мына Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкармалыгынын чыгарып берген бул аныктамасы. Мына бул жактан обнаруженный бактериялардын коддору турат. Андан сырткары түзүлгөн кызматтык келишимдер. Булар жокко чыкты арыз менен тилекке каршы. Чек товарлардыкы, мамлекеттик төлөмдүн чеги. Мына жалпы. Бирок буну биз кайра Ленин райондук сотуна буюрса тапшырабыз. Эмне үчүн дегенде себебин өткөн сааттарда көрсөтүлгөндөй. Неге? Биз Санпинди көрүп алсак болобу эме? Санкинишканы. Жо, Санкинишканы көрүп албайлыбы? Оролдон ушпай эле. Сиз менен чыга алат. Болсо анан одоштан эне көрсөтөбүз. Санкинишканы көрүп алалычы. Мен ошо андай нерсе окуң жок да. Жо, Санкинишканы көрүп алалычы. Администраторсуз көрсөтүп берип коесузбу? Тилекке каршы жок экен, көрсөтө албады.
Тартып алсак болобу? Анан шашпай келип тартасың, эртең сампинди алып ал жанына. Жок. Материалдарын. Ким абай. Тартып алалычы? Анан шашпай келип тартып бар. Жок. Тартып алалычы? Тартпайсың деп. Жок, эпидемиолог абалын тартып алалы. Сен бар. Жок, эпидемиолог абалын тартып алалычы. Очо, Эпидемиолог абалын тартып алалычы. Өлме бакта Тартып албайлыбы? тартпайлы кой. Я. Жок, ичин тартып алалычы Тартпайлы абалын. кой деме, барчы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бизди кайра кубалап чыгуу аракети болуп атат администратор тарабынан. Бирок тилекке каршы Камераңды кош тур. Барбак, абай. Айтып атам, санэптин станцияң менен кел, мен сага көргөзүп берем, камераңды кошо чогултуп. Жок, ичин тартып алалычы. Иликтөөчү журналист келип атат да. Тартпайлы кой. Мен сени билбейм, может алла жазалмаалда документин. Турабы? Өзүңүздөр көрүп турасыздар, админдин азыр бизди киргизбей койду тилекке каршы. Албетте, мына калганды до арыз эми сотко кетет арыз. Буюрса ошол жактан жетекчи менен, бул ОСО Мастер Вкусан жетекчиси менен буюрса сөзсүз түрдө чечебиз ал нерсени. Бирок мындан ары кадамдар буюрса азыркы учурда 102 кызмат менен байланыштык. Ыкчам тергөө тобу азыр келе жатат буюрса. Келсе биз сиздер менен чогуу кирип ошол нерсенин баардыгын чагылдырып беребиз албетте. Мындан кийин иликтөө кандай жүрөт, бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Дэн Сяопин 298 дарегинде жайгашкан адреске ыкчам топ жөнөтүп коесуздарбы суранычы? Так. Дэн Сяопина 200. 298. Ага, не болду бuyakta? Бул жакта иликтөөчү журналист Абай Карабаев келди иликтөөгө, бирок тилекке каршы бул жакта бир жаран, мен бул жактын админимин деп бизди укугубузду бузуп алып эч кандай бизди жолтоо болуп атат иликтөөгө. Андан сырткары келсеңиздер дагы бул жактан дагы бере турган атайын арыздар бар. Ыкчам топ жөнөтүп койсоңуздар. Туп-туура мындан январь айынын 27-синде биз ушул ОСО Мастер Вкусанында отравление болдук эле тилекке каршы. Ооба, тилекке каршы биздин иш азыркы убакка чейин эми сот өндүрүшүндө жүрөт. Азыр Ленин райондук сотуна бердик, бирок тилекке каршы мындайча айтканда жоопкерлер тарабынан эч кандай кадамдар болбой жатат. Ошол нерсени эркин журналист катары. Түшүнөсүм. Регистрация бар экен, жаңы эле чалып бир мүнөт болуп тур чалганыбызда. Ооба, макул, ооба. Ыкчам топ жөнөтүп койсоңуздар. Ооба. Абай. Албайсың деме. Деме, иликтеп алалычы? Ал кар, ошо сампинди алып кел, милицияны алып кел, анан киресиң. Мен сага айтып коеюн. Статья журналистикалык иликтөөнүн, ооба, журналистиканы иликтөөдө. Күндүз келди. 4-статьяда жазылып турат. Не деп жазылып турат? Ар бир мамлекеттик мекеме, силер ОСОсуңар да туурабы, юридикалык жаксыңар силерчи. Маалымат менен камсызданганга милдеттүүсүңөр силер. Сага эмес да тока. Именно сага эмес. Сенде жүнчү маалыматтарга камсызданганга адамдарга эмес. мен акча
Журналист Албай Карабаев. Мен, сиз Минурбу? Мен. Өчүрүп коюңуз. Иликчөөчү журналист Албай Карабаев. Биз бул иштин тарыхын айтып кетсем, өткөн жылдын эмес, ушул жылдын январь айынын 27-си мен отравление болдум эле. Тилекке каршы азыркы учурда ишти бардык медициналык заключение чыкты. Мен бардык ошол компаниямдан кеткен зыяндардын бардыгын сотко көрсөтүп бергем да. А бирок тилекке каршы соттун ошол узарып аткандыгынын себебинен ар кандай ошондой маселелерге байланыштуу. Эми буюрса сөзсүз түрдө карап баштайт деген ишеничтебиз. Эмнеге дегенде бул жарандык иш, билесиз да. Азыркы учурда мен эркин журналист катары ушул иштин мындайча айтканда бул коомдун кызыкчылыгы менен бул жака келдим эле. Бул жаран бизди киргизбей мындайча айтканда иликтөөгө тоскоол болуп атат. Азыр сиздер менен чогуу кирип иликтеп алсак, кандай дейсиздер? Жүрүңүздөр. Медициналык сестен заключение бар. Алардын, ооба. Азыр көрсөтөбүз. Ошого Ачып беребиз. 600 000 сом акча сураган. Азыр кирип несин көрөйүн дейсиз. Ичиндеги эмне Ооба. даярдалат. ооба. Ошолордун баардыгын тартып алалы. Анткени мыйзам 4-статья билесиз да, тоскоолдук боло албайт. Ооба, биз аны милдеттүү түрдө ооба. Жок, бул жаран жабырган жаран да, бул акча сурап жүргөн жаран да. Мен эркин журналист болуп келип атам. Акча сурап келген жок да, бул жакта. Эркин журналист катары келип атам. Ичин текшерели көрөлү деп. Сиздерге акча сурап аткан жок да азыр, Жок, бул акча сурап, бүт доказательствосу бар мунун акча сурап аткан нерсесичи. Жок, эми азыр именно Журналист- Мен сизге доарызды да көрсөтөм, канча акча көрсөтүлгөн. И медициналык заключениени да көрсөтөм. Мына иштин бардыгы бар. Ооба, жазам. Анда биз менен Ооба. Ооба. Азыр биринчи иликтеп алалы материалдарды. Жок, ишин биз көргөзгөнгө дайырбыз мына бияк мененчи, бирок сага эмес да. Ачпай жатат го. Айтсаңыз. Көргөзгөнбү? Келтет. Следственный оперативный группада чакырабыз азыр болсо. Келип ошолорго териштирип, милиция кечесин ашыгабыз. Жүрөр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай азыркы учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ыкчам тобун чакырдык. Эми буюрса тоскоолдук болбойт, эми кирип шашпай бардыгын тартып алганга, мындайча айтканда иликтөөгө, тоскоол болгонго эч кимдин укугу жок албетте. Мыйзамды айтсам да укпады эле жаран. Эми жүрүңүздөр, сиздер менен чогуу кирип санитардык абалын, бул ичиндеги бизге баса белгилеп кетчү нерсе
Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жак эмне? Ачып коесуздарбы? Жакты жок экен. Бул жак эмне өзү? Документтер турат, ар базар. Наклейка чапталды ата. Санитардык китепчесин көрүп алсак болобу? Санитардык китепчени көргөзүп коесуздарбы? Жок деп атат го сага. Жазылбайбы? Неме? Санитардык Китепке эмне жазылбайбы? Эми көргөзсөңүз Эмне? Кызматкер. Книжка ал. Санкнижка мен буга көргөзбөйм. Кызматкерлердин. Бул жак эмне? Ачып коесуздарбы? Мына жакты ачып коесуздарбы? Ачып коесузбу? Санитарлык китепче. Хозяйкадан. Көргөзүп бербейсиз мында. Ал хозяйка жок. Жүрөм, арыздашабыз.
салмак бізге қалай? Мына жүр. Мына ал, шашпай ал. Администратор менен тааныштырган жаранын үстүнөн арыз таштаган азыр Ленин райондук милиция бөлүмүнө келип отурабыз. Андан сырткары сиздерге да ушундай укугуңуздар бузулбаш үчүн жана сот мындайча айтканда өндүрүшүндө созулбаш үчүн тез аранын ичинде мындайча айтканда укук коргоо органдарынын тарабынан ыкчам тергөө тобун чакырууңуздарды мындайча айтканда сунуш кылабыз. Жана ошондой эле азыр биз кирип арыз жазалы биз менен чогуу. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрүп тургандай азыр аталган жарандын үстүнөн укук бузуулар боюнча атайын юридикалык баа берүүсүн талап кылып биз арыз жазып атабыз. Буюрса мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте бир ишке бир эле жолу юридикалык баа берилет, бирок ошол учурда биздин укугубуз бузулуп аткандыгына байланыштуу биз сөзсүз түрдө арызды жазышыбыз керек болуп калат. Андыктан сиздерге буюрса биринчи бөлүмдүн соңуна жетип атат. Мына эртең доо арызды сотко беребиз. Буюрса анан сот өндүрүшүндөгү жалпы иштерди биз сиздерге чагылдырып беребиз экинчи бөлүм кылып. Бизден алыстабаңыздар, каналга катталыңыздар.